келген байлап үмүтүм, жашты кезден бир үзүм өткөн күн үчүн. Жаңы дүйнө менен достошуп, максатыбыз шат кошуп, жүрүү жакшы окуп. Оку жай, сенде калды жаштык кездер ай, ырга толгон бакыт кечтер ай, ошол күндөр ай, студенттик күндөр ай. Бир талай, сенде калды жаштык кездер ай, ырга толгон бакыт кечтер ай, ошол күндөр ай, студенттик күндөр ай. Азыркы учурда Ош технология университетинин базасында түзүлгөн ушул маданий эстетикалык борбору 1994 жылы негизделген. Ошол мезгилден баштап бүгүнкү күнгө чейин маданий эстетикалык борбору иштеп жатат. Бул 94 жылы түзүлсө, ошол мезгилден баштап канча деген таланттар чыккан, канча деген студенттер ушул жерде өзүлөрүнүн талантын баягы түпкүрүндө, жан дүйнөсүндө катылып жаткан таланттарды элге таанытып, аларды сахнага үйрөтүп, маданиятты үйрөтүп, жан дүйнөсүнө кичине чыгармачылыкты аралаштырып, ушул жерде баягы толуп ташып жаткан жан дүйнөсүнүн баардык таланттарын ушу элге таанытуу максатында жана алардын бош убактысын туура пайдалануу максатында ушул маданий эстетикалык борбор түзүлүп жатат. Азыркы ушул учурда бизде Оштуда айта кетсек 10 миңден ашык студенттер окуйт. 10 миңден ашык студент болсо да анын арасынан бир келип тандалып, биз кастинг аркылуу тандап, булардын талантын баалап, анан буларга атайын шарттар түзүлүп, биздин ректорат жактан ушу маданий борборго өтө көбүрөөк басым жасап, бизге көбүрөөк ушу таланттуу студенттер үчүн шарттар түзүлүп, музыкалык аппараттар сатып алынып, музыкалык инструменттер, аспаптар бардыгы азыркы күндө жетиштүү, заманбап. Биздин Ош технологиялык университетибизде маданий эстетикалык борбор ачылган. Ал борбордо биздин студенттер акысыз кружокторго, иримдерге катышкан мүмкүнчүлүгү бар. Бош убактысын текке кетирбей, ушундай КВН, тамашол, бизде Орус лига, Кыргыз лигасы бар, кенен катышса болот. Бул жерде биздин агайларыбыз бар үйрөтө турган. Бул жерде комуз, фольклор, баян, хор, эстрада ырларын, вокал, би кружоктору бар. Ошолорго кеңири катышса болот. Бул жерде шарттарды биздин ректорубуз аябай жакшы шарт кылып берген. Ошого биздин агайлар менен, эжекелер менен кенен иштешсе болот. Биздин университетибиздин маданий эстетикалык борборунун окуучулары бир гана бул Ош технология университетте калбай, Кыргызстан боюнча деңгээлин көтөрүп келе жатат. Биздин эле ушул Оштун артынан чыккан универсал командасы, азыркы эле жаңы чыгып келе аткан оригинал командасы бар, бийчилер бар, шаардын уровенинде, деңгээлинде билеп жүрүшөт. Көптөгөн комузчу, хорлорубуз бар. Мен Ош технология коллежинин 2-курсунун студентимин. Учурда биз маданий эстетикалык борборунун комуз кружогуна катышабыз. Биз 2016 жылы окуу жайга тапшыргандан баштап комузга келип катышып баштаганбыз. Бул жерде комуздар акысыз окутулат. Биз бул жерге салыктарыбыздан сырткары келип катышабыз. Эч кандай акы төлөнбөйт. Биз бул жерде сахналарга чыгып үйрөнөбүз, сахналарга чыгып жакшы катышып, комуздарды үйрөнүп, биздин эжекебиз Мыйзамова Гүлбарчын эжеке бизге жакшы үйрөтөт комузду. Жалпысынан бизде комуз кружогуна 15-20 студент катышат. Анын арасында өзү 2 топко бөлгөнбүз. Жакшы билгендер жана эми үйрөнгөн жаңы үйрөнчүктөр. Ош технология университетинин архитектура курулуш факультетинде окуйм, 3-курста. Мен сабактан сырткары
маданий эстетикалык борбордо аккордеондон, вокалдан сабак алам. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей, сабакка да бул жакка да жетишкенге аракет кылабыз. Бул жакта бардык шарттар түзүлгөн. Бийге, комузга, аккордеон, вокалдан сабак алып, сахнага даярданып чыга беребиз. Көрөбүз достор, Оштогу өзгөчө бир үй-бүлөлөрдөн көрүнүш. Ата, сізді еште бирөө чакыртат. Атам жок да майлы. Маданий эстетикалык борбору биз үчүн дайым ачык. Ошол жерде көп даярданабыз. Ал жерде бизге КВН жактан бизге жакшы багыттарды үйрөтүп аткан биздин өзүбүздүн устатыбыз универсал командасынын капитаны Калыбек байке өзү үйрөтөт. Биз бардык нерселерди даярдап алып барабыз. Керектүү жерлерин калтырып, калганын баарын алып, мындай кылгыла, баарын Калыбек байке үйрөтөт. Эч кандай сабакка тоскоол болбойт. Сабактан кийин даярданабыз. Негизи бул жерде мен окууну аяктагандан кийин эле ушул жерде агайлардын, эжекелердин, жетекчилердин сунушу менен Оштуда эле иштеп калдым. Оштуда маданий эстетикалык борборунун бир мүчөсү болуп, азыркы учурда эми негизи менин ишим, менин жумушум ушул Оштуда, Ош технология университетинде бизден кийин дагы универсал командасынан кийин дагы көптөгөн таланттуу жаштарды, таланттуу командаларды университеттин атын чыгарып, дегеле Кыргыз элине атагы чыккан, университетти тааныткан бир жаштар чыксын деген тамошо командалары, КВН командаларын даярдап чыгаруу бул менин жумушум. Студент болгондон кийин биздин атыбыз эле туура эле коюлган. Универсал болуш керек студент деген. КВНдин пайдасы, тамошодун пайдасы бул. Эми эртең кандай адам болот, ким болот, пайдасы өтө чоң деңгээлде пайдасы тиет. Себеби элдин алдына чыгып, жакшы өзүн ээн эркин сүйлөй алат. Бул тамошо КВН багытында биздин Оштудан негизи эле түштүк жерге алып караганда аты чыгып эң күчтүү командалар биздин Оштудан чыгып келген. Буга чейин No Name командасы ушул университеттен чыккан жигиттер, алар биздин агаларыбыз болот. Андан кийин биз универсал командасынын жигиттери ушу Оштудан чыгып, тамошодон чемпион болдук. Оштуга дагы бир терең ыраазычылык билдирип кетебиз, анткени бизди ушунчалык колдоо көрсөткөн жаштар дайым колдоп келет. Бул жерге тапшырган ар бир абитуриент келечектеги өз кесибин тауып, келечекте мыкты инсан боло алат. Бул окуу жай Ошту жаңы технология, жаңы багыт.